Аябай кыйынчылык, азапта, жетимчиликте өскөн. Өскөнмүн да. Эми бул жетимдик адамды бир жагы жаман болсо, жакшы жагы дагы бар. Бул эми адам тагдыр буйруган нерседен кача албайсың да. Баары бир айла жок, көргөнгө туура келет да. Мен 5 жашымда жетим калгам. Атайын жазып бардыңызбы же ошол жака сахнага чыкканда ошо жүрөктөн чыккан сөз болдубу? Ол сөздү мен жазып барбадым. Ол сөз мен жазып барган сөз bir para gala. Ananın bağını okuyun desem onun yarımını okuganda ele 3 minut biter eкен. Anan bağı jerde men ol sözdü жүрөктөн чыкты. Сөгүнбөпмүн, башка кылбапмын, бирок жеткире айтыпмын, жакшы болгон экен. Барак айлы салынды, мына барак 101 адам үйлүү болду. Барактын жери Өзбекстандын ичинен 208 гектар жер бияка чыкты. Бул дагы чоң иш. Бул бийликтин аябай чөң иши да бул. Эми мурдагы президенттер эмесе ошол ишти аткарбай эле, кылбай эле. Мына азыр болду ошол. Ал багы YouTube'дагы менин күйгөнүм, затта бийлеганым Өзбекстандын президентине дагы жетиптир. Казакстандын президенти комментарий жазып атат. Казакстандын президенти ушундай комментарий жазыптыр. Бауырым кыргыз айтатын сөзүн айтты дептир. Карачы бир сонун комментарий да бул. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Саламатсыздарбы урматтуу Учкунбек YouTube каналына катталуучулары, бүгүн Учкунбек каналында өзгөчө маек болмокчу. Андыктан каналга катталып, лайк басып, көрпө контакттар менен максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Өзүңүздөр барыңыздар эле билгендей эле, ушул курултайда эң актуалдуу болгон биздин аксакалыбыз бар, Абдикарим деген, ушу Барак Обама деген айылда жашайм деп, анан 11 гектар жерди айыл өкмөт алып алды деп өтө популярдуу болду эле, бирок ошого бир өтө сонун бир реакция болуп, ошол айылдын көйгөйлөрү буюрса быйылкы жылы чечилди. Аксакал менен кенен маек кылабыз. Аксакалдын бир эле курултайына барган боюнча биз токтолбойбуз. Аксакалдын өзгөчө дагы бир таланты бар, акын, ыр жазат, анан көптөгөн бир жаш кезинде маданий иш-чараларга активный катышып келген. Азыр толук маалыматты өзүнөн алабыз. Андыктан каналга катталып, лайк басып, көрпө контакттарын максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Ассаламу алейкум, Абдикарим ага. Алейкум ассалам. Ушундай алтындай убактыңызды бөлүп, биздин каналга маек берүүгө ыраазычылык билдиребиз. Алгач эле ушул биздин кыргыз эли сизди ошо курултайдан көбү таанып билип калды. Курултайда дагы эмоция менен маалыматты жеткирип, биздин ажообузга көп бир элдин көйгөйүн чечтиңиз десек болот да. Ошол бир алгач эле ошол 11 гектар боюнча, анан чындап эле ошондо ачка калган күндөр, чегиртке жеген күндөр болгонбу, каскалдырык жеген күндөр болгонбу? Алгач эле ошол бир ошондон суроо берсем сизге. Ассаламу алейкум. YouTube көрүүчүлөр, Учкунбек каналынын сүйүүчүлөрү, ушул каналдан чыгып атып, силер менен саламдашып коюуну туура көрдүм. Эми ушул Учкунбектин берген суроолоруна эми баягы курултайда 3 мүнөттүк чектөө болуп атпайбы? Анан 3 мүнөттө фамилияңы айтып да үлгүрбөйсүң да. Анан ошого мен баягы сөздөрдү коштум да. Коррупция деген жерге, бардыгы жерде эле коррупция болуп атат. Анан мен өлө дегенди коштум. Анан баягы адырдын ичине эл да барып койду, барактын элин. Барып койду, ал жерде эми барактын үлүшү жок. О жерде баягы башка элдер жашайт, олар жерин бербейт. Анан баягы жерде ачка эле жашашты да, эми 8 жыл оңой эмес да. 8 жыл баягы эл аябай кыйналды, барактыктар. Анан эми менин баягы кескелдирик деген хуник болсо дагы, бир хуник сөз болсо дагы, ол кескелдирик сөздүн маанисин берет да. Кескелдирик деген сөз, эми кескелдирикти эч ким жебейт. Эми кескелдириктен башка жер жок, башка нерсе жок да ал адырдын ичинде. Эч нерсе жок. Эми ошол жерде жашап, ошо эч нерсеси жок жерде ошого көнүп жашап, ошого тагдырына тан берген адамга ыраазы болуш керек да.
Ошол эл бечара ошол жерде жашады. Анан ошону ошо бийликтегилерге баягы карапайым элдин кыйналып аткан, азап тартып атканын жеткириш үчүн баягы кошулган сөз болду да бул. Анан эми менин бул элге күйүп ошончолук катуу сүйлөгөнүм өзүмө деле сезилип атты ошол. Анан мени барактыктар ишенип шайлап жөнөткөн да. Барактын эли менен мен Жылгелде тургам. Жылгелди айылынын тургундары бизден делегат шайланбайт эле курултайга. Буга чейин. Эл аз да. Эл аз. Голосу жетпейт. Анан барактын да голосу жетпейт. Бир курултайга адам жөнөтсө. Кечегиде мына айылдык депутат шайлоодо дагы голосу жетпей калып, барактан депутат шайланбай калды. Ошондой да голос чечет да. Голос четкенден кийин анан алиги кичине айыл, отдаленный кичине айыл өзүнөн депутат же бир курултайга делегат шайлай албайт. Анан ошон үчүн мен бардыгын ынтымакка чакырдым эле. Ушу барак айылы менен Жылгелди экөөңөр биригип, чоң айылдар, башка айылдарды жеңип, курултайга шайлап, курултайга делегат шайлагыла барып келели, ушу биздин көйгөйүбүздү бийликтегилер президентке жетсин деп мен инициатива көтөргөнмүн да. Анан ошодон эл биригип, ынтымакка келип, Жылгелди менен ошол барак айылы биригип, колунда жоктор бар, кыйналгандар, чек ала албай жүргөндөр, бир үйдө 2-3 келин, бир үйдө 2 семья жашап аткан адамдар кыйналганынан, анан кийин ошол мени инициативамы көтөрүп эл, анан кийин курултайга чогулуш болуп, айылдын эли анан кийин мени курултайга чоң көп голос менен алдыга сүрөп шайлап берген. Анан шайланып курултайга барып, анан ошол элдин көйгөйүн айтып, жеткире айтайын деп каттуу эмоциямы калтырып, анан сүйлөгөн жерим ошол болду да. Анан эми курултай ошол мен кийин чочуп жүрдүм. Мен телефонум баягыдан эле чугундан, кичинеден. Анан жанымда Мирбек деген бала барды эле, ошол кошо мени менен бир гостиницада жаттык да курултайга барганда. Анан Мирбекке айттым, мен бир уят сөздү айтып, сөгүнүп бир жаман сөздү айтып койбодум, Мирбек, мага ошо телефонуңан көрсөтүп койчу мага десем 5-6 жолу көрсөттү телефонунан, кайра көр. Анан сөгүнбөпмүн, эми оягы жакшы эле. Анан кийин Аллага шүгүр дедим, ушу сөгүнбөпмүн, башка кылбапмын, бирок жеткире айтыпмын, жакшы болгон экен. Анан ошол күнү эле биз курултайда өтүп, курултайдан кийин мен сүйлөгөндөн кийин 4 сааттан эле гостиницага жеттик. Ушу 750 000 просмотр болуптур да. Сиз 4 саат ичинде жеттиңиз. 4 сааттын ичинде 750 000 просмотр. Бул чоң утукта. Анан бир 1700 комментарий келиптир. Ошондо эле. Онан кийин азыр миллиондон ашып кетти. Азыр миллиондон ашып, комментарийси 2,5 миңге барып калды. Ошондон кийин Ажооздун реакциялары, айыл өкмөтүнүн реакциялары, ошол сиз барганга бир ишке аштыбы ошол сөздөрүңүз? Ооба, ашты. Результаты болдубу? Ооба, результат аябай жакшы болду. Барак айылы салынды, мына барак 101 адам үйлүү болду. Барактын жери Өзбекстандын ичинен 208 гектар жер бияка чыкты. Бул дагы чоң иш. Бул бийликтин аябай чоң иши да бул. Эми мурдагы президенттер эмесе ушул ишти аткарбай эле, кылбай эле. Мына азыр болду ошол. Ал баягы YouTube'дагы менин күйгөнүм, затты бийлеганым Өзбекстандын президентине дагы жетти. Казакстандын президенти комментарий жазып атат. Казакстандын президенти ушундай комментарий жазыптыр. Бауырым кыргыз айтатын сөзүн айтты дептир. Карачы, бир сонун комментарий да бул. Эми Өзбекстандын президентине дагы таасир эткен. Өзбекстандын президенти Садыр Жапаров менен биргеликте болуп, мына ошол Өзбекстандын жеринен жер ажыратып берип атат. Барактыктарды, анклавда турган барактыктардын жерин алып чыгып берип атат. Бул чоң ийгилик, бул чоң жетишкендик бул. Ушул учурдан пайдаланып,
рахмат айтып койгум келет Өзбекстандын президентине. Рахмат Өзбекстандын президентинин аты Шавкат Мирамановичке. Шавкат Мираманович, рахмат. Ушул биздин барак анклавын Кыргызстан территориясына чыгарып бергениңиз үчүн сизге рахмат айтамын. Урматтуу Өзбекстан президенти. Анан кийин эми ушундай болуп атат. Чоң иштер болду да. Анан биздин өзүбүздүн айылдын быйыл дагы 3-чү курултайга шайланып, 2-чи курултайда мен шайланбай калдым, бир аксакал койду эле, менен жашы чоң. Ошо кишиге жол бердим, ол барып келди. Анан 3-чү курултайга кечээ дагы барып келдим. Барып, ошол курултайга шайланып кетип атканда СМБнын балдары барып, ошол эмени 11 гектарды мамлекетке кайтарды. Жакшы болду мына. 11 гектар жер мамлекетке кайтарылды. Бул элдин пешенеси. Бул эми ошол мамлекетке өтүп, элдин муктаждыгына же мамлекеттин бир жакшы ишине иштеп калса ошо жер, ошо жакшы болот да. Бул эми ошол результаттар болду да. Аксакалдан да сизге суроо, ошол сөздү атайын жазып бардыңызбы же ошол жака сахнага чыкканда ошо жүрөктөн чыккан сөз болдубу? Ол сөздү мен жазып барбадым. Ол сөз мен жазып барган сөз бир парак эле. Анан багыны окуйын десем, анын жарымын окуганда эле 3 мүнөт бүтөт экен. Анан багы жерде мен ол сөздү жүрөктөн чыкты. Ички дүнүйөм ошол тезирээк ошол барактын маселесин, Жизгелдинин маселесин, ошо мыйзамсыз менчик болуп кеткен мамлекеттин байлыктары, элдин байлыктарын айтып калышка аракет кылган, тездетип 3 мүнөттүн ичинде айтып кала турган. Даже мен 4 мүнөттөй сүйлөпмүн да. Баягы кой десе дагы набай токтобой сүйлөй бергенин пайдасы 4 мүнөт, 1 мүнөт утупмун ошол жерде. Анан 3-чү курултайга бардым деп калдыңыз да. Жакында 3-чү курултайда сиздин баягы автобустун ичинде ыр окуп кетип атканыңыз элдин көбү суранып, ырларыңызды кайра суратып атты да. Негизи өзүңүз ыр жазасызбы же ошол китептеги эле ырларды окудуңузбу? Бир чыгармачылыгыңызга да бир токтолсок. Мен сизди угуп калдым сырттан. Бул аксакал ыр дагы жазат, китептери дагы чыккан деп калды. Бир чыгармачылыгыңызга да токтолсок. Негизи чыгармачылыкка жаш кезиңизде эле кызыгасыз беле же ата энеңизде бар беле же өзүңүз мектеп учурда эле ыр жазып жүргөнсүзбү? Ошого бир токтолсок. Менин ыр жазып калган себебим менин балалыгым аябай кыйынчылык, азапта, жетимчиликте өскөнмүн да. Эми бул жетимдик адамды бир жагы жаман болсо, жакшы жагы дагы бар. Бул эми адам тагдыр буйруган нерседен кача албайсың да. Баары бир айла жок, көргөнгө туура келет да. Мен 5 жашымда жетим калгам. Эми апам өтүп кеткен. Апам өтүп кетип, атам башка аял алганан, ояка бияка болгонан. Мен ар жерде жашадым. Тайнемдин колунда, чоң энемдин колунда, абамдын колунда, у жерде болуп жашап ошентип өттүм да эми. Анан армияга бардым. Армиядан келдим, ошентип жашап өттүм. Анан бул чыгармачылыкка ошо жетимчилик түртөт экен да. Баягы өзүңү курсан алып жүрүш, айланаңдагы адамдарга менен мамиле кылыш, айланаңдагы адамдар менен болгон бир курсанчылыктардан бир пайдаланыш катары көрүп калдым да мен муну. Анан эми түнт болуп эле эч ким менен сүйлөшпөй эле, баягы жетим элем деп жерге башымды салып эле ушинтип эле жүрө берсем туура эмес болуп калат деген ой менде жаштыгымда эле бар эле да. Анан ошол чыгармачылык мен жаштыгымда аябай ырдайт элем. Ырга аябай жакын элем. Анан училищеда окуганымда ошо Кадыров деген мечкөбүз бар эле, Жылчыр деген агай. Ошол направление берген индустриальный техникум Токмоко. Ошол жерге театральный техникумга актерлук немесине жолдомо бергенде, анан үйгө келип атама айтсам, атам бизден артист чыккан эмес, барбайсың, трактор минесиң деп. Анан эми ошо трактор минип калганмын да. Анан шопурлук кылып трактор минип ушу жашап калдым. Анан эми ырга өтүп кеткеним, анан ырды жаза баштадым.
Канча жашыңызда жаза баштадыңыз? Ол үйлөнүп, жайланып 93-жылдан жаза баштадым да. 30 жашта, 31-32 жашымдан жаза баштадым бир акылга толуп. Onu мурда деле ыр жазчу элем, анан бирөөгө көрсөтүштөн уялчумун. Бир ката жазып же мааниси жок же мазмуну жок жазып койсом уят болуп, анан бирөөдөн баягы сөзү куппабайын же бир канатым кайрылып калбасын деп коркот элем. Анан ошентип жазып жүрүп, анан ошо 93-жылдан жаза баштадым. Анан 97-96 анан газетага, китепке чыга баштады. Чыга баштады. Биринчи жазган ырым Жалгыздарак деп жаздым да, Жалгыздарак. Эми Жалгыздарак дагы жашап атат. Жалгыздарак менен ошонун айланашында айланып өзүмдүн чыгармачылык жөнүндө ошол ырды жазганмын. Анан унан кийин балалык жөнүндө бир ыр жаздым. Ошентип анан энем жөнүндө жазам, атам жөнүндө, апам жөнүндө жазып отуруп, ошентип отуруп анан өзүмдүн эле айланамдагы, өзүмдүн тагдырымдагы эле нерселерди жаза бериштен сен дагы таанылбайсың, ошол жерде эле кала берет экенсиң да. Анан сыртка чыга баштадым. Сыртка чыга баштап анан ошол мени Москва көп ойготту. Анан мен мына өзүбүздүн айылда жүрүп, өзүбүздүн Кыргызстанда жүргөндө камалып эле аткандай болгон экенмин да. Москвага барганда анан баягы чыгармачылыктын немеси ачты. Ачылды. Анан чыгармачылыкка кеңири жол ачылып, ошол жерде кыйынчылык, азап тозок, баягы бирөөнүн элинде мусафир болуп жүрүп, ал жерде акча таап, анан акчаны орустар жөн эле бербейт. Ол акчаны орустардан алыш өтө кыйын. Ошо акчага иштеп келиш керек. Анан бияка келип, биякта ошол акчаны баягы өтө кыйналып, азап менен тапкан акчаны туура жолго иштетишти. Ошол жерде үйрөнөт экенсиң да баардыгын. Анан ошентип анан Москва менин көп көзүм ачты да. Москва жөнүндө дагы ыр жазыпсыз эле да? Ооба. Ошондо сиз Москвада канча жыл жүрүп ошол ырды жаздыңыз? Ошол ырыңыз азыр интернетте дагы көп просмотрлар алыптыр да. Өкүм башчы ошо канча жыл жүрдүңүз, эмне жумуш кылдыңыз? Анан ошо Москва деген ырыңызды бир окуп берсеңиз. Ооба. Москвада мен 3 жыл жүрдүм, 3 жылга жакын жүрдүм. Анан жашап жүрүп, анан мен Москвада көчө чыпырдым. Дворник болуп иштедим. Анан двордо жүрүп, дворник бардык эле кыргыздын баары эле дворник да Москвада. Көбү. Мурун ошондой эле. Ооба, мурун. Анан эми азыр сал оңолуп, балдар магазин болду, буда торговляда иштеп, бияка техникада иштеген балдар бар. Көп оңолду. Мен барган маалда бардык эле дворник иштейт эле. Аябай жакшы эле. Балдардын баары Кыргызстанда жүргөндөй жүрөт элек Москвада. Карасаң баары эле көчөдө кыргыз. Анан орустар өзү ишке кирип кеткен, заводуна, фабрикасына кирип кетет, дагы кыргыздар эле калат. Көчөдө Кыргызстанга окшоп жүрчүбүз. Анан кийин ошол жерде анан двор деген ырды жаздым биринчи барганда. Двор деп. Анан двор деп жазайынчы. Ушу двордо иштеп, анан кыргызга ушу дворду эле берген экен Москвада деп анан дворду жаздым. Анан ошону айтып берейин. Анан ошо двор. О, Москва мага жакты арып азып. Акча тапмай кар күрөп музду казып, мадам менен Бекболоттой боло албайбыз. Бизнес кылып жүрүшөт темир сатып. Суукта өзүм зорго турсам жүдөп, Елена Ивановна аңдып жүрөт. Эми келип энеңди көрсөтпөсүн, кыйшаңдабай жөнүштө мунар түгөт деп. Карды күрөө ыргытып, оңго солго, чоң күрөктү сүйрөйбүз кечке жолдо, жумуш оор, наразы болуп коюп, ыраазыбыз тийгенде айлык колго. Баары бир сен жаксысың атам экен, Москваң бети курсун болбойт экен, айла жок аргасыздан жүрөбүз да, орустар бесплатный укат бербейт экен деп. Жакшы жазыпсыз. Мына
Москва қалың қышың ор қалың қарың деген бір ырыңыз дагы азыр бүт интернетти жаратат да. Ошолор качан чыгып калган? Кыргызстанга келгенден чыкты же ошо Жок, ошо Москвада чыгып калды. Москвада чыкты. Москвада чыгып Нур деген газет бар Москвада. Нур деген неме бар, редакция. Бакыт Бабанов деген редактору. Мына өзгөндөн болот. Салам алейкум. Ошол бала өзү чакырып мени, Бакыт. Сиз ыр жазат экенсиз, менин газетиме ыр жазып туруңуз. Сиз ырларыңыз менин газетимде чыккандан бери менин газетим шуулдап өтүп атат, жакшы жүрүп атат. Жок болсо мен иштеп берем, эмнеде дагы бир 2-3 жыл иштеп кетиң деди эле. Кой балам, мен үйгө кетейин, айылды сагындым, балдарды сагындым деп баса бергенмин. Ошондо ошол жерде чыкты ырларым бардыгы. Москвада мүмкүн болсо бир окуп берсеңиз. Ооба. Анан онан ошол Карим жетим Москвада ойноп жүрөт деген ырды жаздым. Карим ол өзүм. Сизди Карим деп тааныштарыңыз. Алиги тең туштарым, жакындарым Карим дешет, калтартып айтышат да, өзү атын Абдыкарим. Анан кийин ошо Карим жетим, өзүм кличка кылып алганмын ону, Каримди. Ошо кличка кылып алып анан ошол бир нерсе болсо ошо Каримге төңкөп коем. Жамандык болобу, жакшылык болобу ошо Каримдики болсун деп коем да. Анан кийин Карим жетим Москвада ойноп жүрөт деп анан жазганмын. О Россия, кышың ор, карың калың, ойлонтуп ойго салдың элдин баарын, Елена эрте менен ишке салды, алгын деп асфальттагы муздун баарын, кечиргин кагылайын атам экен, кар күрөп кадырыңа жетет экен, оорубай ушул кыштан аман чыксам, буюрса жазга чыгып үйгө кетем дедим. Баарынан сен кымбатсың ата журтум, сагындым жалган айтсам Кудай урсун, аз гана чыдап туруп анан жетем, жөн эле чогулбайт какчаң курсун, колумда алиминден темир күрөк, айланып тегеренип карды күрөп, айла жок аргасыздан секин басып, Москвада Карим жетим ойноп жүрөт дейт. Урматтуу кытайчылар, ошол ыры дагы өтө тренд болуп азыр интернетти жарып, чындык бул жүрөктөн чыккан бир болгон нерсени жазган. Ошо Абдыкарим абабыз дагы калемиңиз кучуй берсин. Бул чындык да, негизи бул чындык нерсени жазгансыз. Анан дагы көбүнчө мигранттарга же бир ата-энеге кандай ырларды жазгансыз? Негизи общий азыр китепке дагы мен чыгармаларым басылды дейт. Канча ырыңыз басылды, ошол жөнүндө бир маалымат берсеңиз. Москвада ошол Москва карыктары деген китептин 1-чи, 2-чи, 3-чүсү чыкты деп уктум. Мен баса бердим, мен 1-чиси чыккандан кийин баса бердим. Анан ошол 3 бөлүк чыгыптыр, 3 китеп. Чыгып анан ошол 3 китептин ичинде мен 17 ыр таштап келгенмин Москвага. Анан ошол 17 ырдын эми канча чыкты билбейм. Ошол китеп мага бирөө эле тийди, экөө тийбей калды. Анан ошо Москва карыктары деген китепте 20 кыргыз акындарынын ырлары деп 20 акындын ыры жыйнагы чыккан да, өзү негизи. Москва карыктары аябай жакшы чыгып атты. Ошол жерде басылып, ошол жерде сатылып атты Москвада китеп. Анан газетасы чыгат, Нур деген газета чыгат. Аптасына бир жолу экен же бир айда 2 жолу экен, ошондой чыгат да. Анан ошодо менин ырларым чыгып турду. Анан баягы ар ырымда баягы биздин начальнигибиз бар эле, аял киши Елена. Елена мени менен тең эле. Ол 60-жылкы, мен 59-жылкымын. Экөөбүз тең элек. Анан ошо Еленаны кошуп койчумун. Елена анан кийин сүйүнүп калчу. Ой, я киргизских произведениях я живу деп эле анан газетти колуна карматып коем анан. Кызы жалгыз кызы бар. Анан кызы сөзмө-сөз кыргызчадан орусча которуп берет экен анан. Мени келип эле анан Елена айтып калчу эле. О, Лопата есть, Мунарбек есть, Мадамин есть, Бекбулут есть. Ты хорошо пишешь, наверное. Ты киргизский Пушкин деп калат. Анан кийин ошентип билип калчубуз. Ошентип Елена бечара ошо кыргыздын ырларында жүргөнүнө аябай сүйүнчү эле да. Елена, ой, эми ошол
Зеленоград шаарында жашайт. Ошол жерде. Зеленоград шаары Москванын Подмосковьеда. ооба Аябай токойлуу, аябай сулуу жер да, аябай жакшы жер. Аябай сонун жер. О жерди мен туулган жеримдей жакшы көрөм да. О жерде 3 жыл иштедим аябай. Ошо көкүрөктө, жүрөктө калды да о жер. Москва жакшы да. Москва барган адамды ойготот да. Жакшы жер да. Орустар өзүбүз билебиз го. Орустардын характери, булардын характери. Мен орустардын характерин жакшы көрөм да. Биз тантып көп нерсени сүйлөй беребиз. Жок нерсени ham сүйлөй беребиз. Кереги жок нерсени дагы сүйлөй беребиз. Орустар андай эмес. Орустардын характеринде сурай берсең жооп берет, анан кийин керек болсо бир нерсени сурайт, болду. Башка сөз жок. Орустарда ушак, пушак, бир нерсе сплетни бир нерселер сүйлөнбөйт да, жакшы да, аябай жакшы да. Орус калкынын, орустун характеринин ошол жерин жакшы көрөм да мен. Аябай жакшы. Анан кийин бир нерсени сурасаң берет. Бере албай калсаң кайра сурабайт да. Ошол жерине тан берем да мен. Ушу орустардын ушундай сонун характер орустарда. Бизде дагы ушу кыргыздарда илгерки ата бабалардан калган характер, кыргыздын деле характери бар эле да, аябай. Азыркы характерибиз өтө бузулуп кетти. Илгеркилер акты сатпайт эле. Акты, сүттү, айран, каймак бир нерсени сатпайт эле. Кимдин үйүнө барсаң жеп чейип кете берет элең. Ошондой эле акты сатпайт эле, жалган айтпайт эле. Бирөөнү ушактабайт эле илгери кыргыз. Бирөөнүн баласы көчөдө калса алып кирип багып алат эле. Азыр каякта бир тууганын баласынан бакпайт азыр. Россияга кетип калган болсо баласы көчөдө калып отурат, жаман болуп атат, кыйын болуп атат. Азыр бизде эми өзгөрүү болот, Кудай кааласа. Кудай буйруса адамдарда өзгөрүү болот. Мына жаңылануу келип атат, мына Кудайым мына мамлекетибиз оңолуп атат. Жакшылыктар болуп атат эми, жакшы болор. Жакшы болот го деген ойдомун. Ооба. Урматтуу Учкунбек YouTube каналынын катталуучулары, аз да болсо чыгармачылыгы боюнча ошондой эле элдин көйгөйүн ар дайым ойлоп жүргөн Абдыкерим абаздан сиздерге маалымат алып берген аракет кылдык. Андыктан каналга катталып, лайк басып, группа контакттар менен максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Абдыкерим аба, эми сизге эркин микрофон берсек, кыргыз элинде бир кайрылуучу же каалоо тилектериңиз болсо айтып алсаңыз болот. Ооба. Эми жердештерим, замандаштарым, менин тең туштарым, менин балдарым, менин кыздарым, менин келиндерим, менин апаларым, менин эжелерим. Силерге бардыгыңыздарга жакшылыктар болсун. Кудайым жакшы күндөрүн, жакшылыктарын берсин. Алланын сүйгөн пандаларынан болуп жүрүшлүккө бардыгыбызга насип кылсын. Кудайым Кыргызстаныбызга тынчылык, аманчылык, анан кийин ынтымактуулук, жакшылык, стабилдүүлүк болуп, бир мамлекетибиз аябай жакшы, мына өзгөрүп келатабыз. Биздин жерибиз аябай бай. Биздин мамлекетибиз аябай сонун, кичине, элибиз аз. Өзүбүздү өзүбүз эптеп жакшы болуп жашаганга бардыгыбызга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ошол бардыгыңыздарга ошол Кудай буйруса мына келечекте, жакынкы күндөрдө, жакынкы жылдарда жакшы жашоолорду, жакшылыктардын бардыгын каалаймын. Бардыгыңыздар аман болуңуздар, тынч болуңуздар, бала чакаларыңыздар менен, неберелериңиздер менен бардыгыңыздар аман эсен болгула. Бардыгыңар. Рахмат. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.